Өзгөчө абал киргизилген аймактагы жарандар үчүн күндүзгү саат 7ден кечки 8ге чейинки төмөндөгү 3 себеп менен гана көчөгө чыкса болот. Дүкөндөн азык-түлүк сатып алууга, дарыканадан дары-дармек сатып алууга, дарыгерге дарылоо процедураларына барууга. Өзгөчө абал режими мезгилинде ишке тартылган кызматкерлер үчүн гана чектөө жайылбайт. Өкмөт өзгөчө абал учурунда көчөгө чыкканда көрсөтө турчу маршруттук баракчаны алып жүрүшү керектигин эскертет. Маршруттук баракча бул жаран өз колу менен толтурган анкета. Андагы жазылган маалыматтар: аты жөнү, телефон номуру, үйдөн чыккан себеби, канча убакытка чейин бараары, жашаган жери, бара турган жеринин дареги. Эсиңизде болсо, өлкөдө коронавирустун жайылып кетпешине бөгөт коюу максатында Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, ошондой эле 3 районго өзгөчө абал режим киргизилди. Бул режим 15 апрелге чейин күчүндө болот. Мурдагыдай күндүз баары каалаган жагына бара албайт, ары бери жүрүүгө чектөө коюлду. Un өндүрүүчү ишканаларга 800 миллион сом насыя катары берилгенин вице-премьер-министр Кубатбек Буронов билдирди. Депутат Эльвира Сурабагылдиева болсо буга нааразы болууда. Айтымда республикалык штабтын бюджети тууралуу расмий маалымат боюнча Саламаттык сактоо министрлигине болгон 30 миллион, өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын 225 миллион, азык-түлүк коопсуздугуна 631 миллион сом бөлүнгөн. Андыктан un өндүрүүчү ишканаларга эмне үчүн 800 миллион сом берилиши керек деп суроо салууда. Дүйнө жүзү боюнча калкынын саны боюнча 2-орунда турган Индия бүгүндөн баштап үйлөрүнөн чыга алышпай карантинге кармалууда. Улуттук карантин 21 күнгө жарыяланды. Ар бири үй бүлө үйдөн чыкпай кармалуусу тыкыр көзөмөлдөнүп жатат. Эгер карантиндин эрежелерин сактабай жарандар көчөгө чыга турган болсо, анда белгиленген мөөнөт дагы 3 жумага узарышы мүмкүн деп билдирди Индиянын премьер-министри Нарендра Моди. Мындан тышкары ал өзүнүн социалдык тармактагы жеке баракчасына коронавирус тууралуу блокбастер жарыялады. Индиялык саясатчы жарыяланган роликти бөлүшүп, таратуу менен элге жеткирүү керектигин өтүнгөн. Индияда учурда 600гө жакын адам жуктурган, каза болгон 10 учур катталган. Учурда обсервацияга жаткырылган жарандардын жарымынын көбү мөөнөтүнөн мурда үй карантинине чыгарылып жатат. 14 күндүк карантинге 2014 адам жаткырылган. Карантинден үй шартында өткөрүп жибергендиктен кийин обсервацияда 585 адам калды. Обсервациядагылардын лабораториялык анализде вирус жукканы тастыкталбагандыгынан улам үйүнө жиберилип жатат. Бирок алар дагы үйдөн карантин эрежелерин өздүк гигиена сакташы керек. Үйдө конок чакырбаш керек, медиктер сунуштаган эрежелерди кынтыксыз аткарышы керек. Эгер жөтөлүп дене табуу көтөрүлсө, өзүнүн начар сесси 118 112 телефонуна чалып, үй бүлөлүк медицина борборуна дароо кабарлоосу керек. Владимир Путин Москва шаарынын Коммунарка айылындагы коронавирус менен ооругандарга дайындалган медициналык борборго барды. Ал борбордун башкы дарыгери менен сүйлөшүп, коронавирус менен ооругандардын дарылоодогу даярдыгына баа берген. Медициналык борбордун киреберишинде Путинге сары түстөгү коргоочу атайын кийим жана респиратор берилип жаткандыгы интернетке тарады. Акыркы маалыматтар боюнча Россияда жуктургандардын саны 495ге жетти. Ал эми Москванын өзүндө 290 адам коронавируска чалдыккан.